Ар бир кечти шаңдуу жана эң эле мыкты деңгээлде өткөрө турган бул Акча өлмөк программасы, анын ичинде биздин келген коноктордор дагы ага жардам бергенге даяр. Дароо тааныштыралы, себеби азыр ысык жана кызык тема же болбосо маек болот десек болот. Кыргыздын сыймыгы десек болот, кыргызыбыздын эрке кызы. Негизи азыркы учурду баалап көрөлчү, көз чаптырып көрсөк, азыркы учурда ошол 7 дуанга дейли, 7 дуанды сөз кылып, андан ары чет өлкөлөргө дагы көз чаптырсак, негизи эле ушундай дуу сөз кетирген эң мыкты деген айымдарыбыз да келип турган чагы. Блогер десек болот, актриса десек болот, айтор көп кырдын ээси, элибиздин эрке кызы, алпаруучу Назира Айтбекова. Кол чабабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кол чабыш керек дешчи. Биз чабып койдук. Жакшы. Сиз келгениңиз үчүн биз чабып койдук сизге. Рахмат, ыраазым. Кош келдик. Негизи эле эң алгач биздин сунуштукчетке какпай келип бергениңизге ыраазычылык билдирели. Келген конокторубуз менен түз байланышта көрөрмандарыбыз болот, WhatsApp'тан келген SMS-тер болот, алар менен да сиздер таанышырганга даярбыз дегендей. Эгер сиз даяр болсоңуз, биз баштайбыз. Албетте даярбыз. Назирече, негизи эле азыркы учурда баардыгыбыз эле сын айтканды билебиз да. Анан сындаган кишилерди жактырбайбыз, чынын айтканда. Буга көз карашыңыз кандай? Чын эле ушул туура сөз, анткени бирөөнүн ааламы менен ишибиз бар, бирок өзүбүздүн ааламыбыз менен ишибиз жок экен да. Көп учурда өзүбүздүн башыбыздагы төөнү көз жаздымга калтырып, кулак жапырып алат экенбиз, башка бирөөнүн башындагы чөбү кызыктуу көрүнөт экен, ошону кеп кылат экенбиз. Анан ушул нерселерди дайыма эле ойлорумда жазып, маектеримде сүйлөп, дайыма эле ушул маселени көтөрөм. Ар ким качан гана адам баласы өзүнүн жан дүйнөсү, өзүнүн ааламы менен, өз бактысы менен алек болгондо, башка бирөөнүн кир ич кийими такыр кызыктырбай калат да. Сенин ааламың сонун дүйнө, аябай сонун кенен дүйнө. Ошол нерсеге кызыкпай башка бирөөнүн ирик-чиригин арткан ошончолук кандай деңгээл болуш керек, муну түшүнбөйм. Жакшы, көрүп турганыңыздардай биз маекти мыкты деңгээлде улантабыз. Эгерде сиздин дагы Назира эжекебизге кандайдыр бир Назира эжекебиз айткандай башында көрүп турган чөптөр жөнүндө сөз кылгыңыз келсе, же жөн гана калоо тилек суроолоруңуз болсо, WhatsApp'ка билдирүү калтырыңыз. 59-20 шаарыбыздын коду 0312. Бул болсо биздин түз байланыштагы шаардык номер 0993 23 21 81. Бул биздин WhatsApp номер. Ошол негизи азыр сын айтуу деп баштап калдык да, Назира эжеке. Азыр байкап көрсөк, чындыгында эле өзүңүз айткандай эле эл астында башка сөз менен же болбосо элден өзгөчөлөнүп, же болбосо ошол туура сөздү айтып коюп дагы мындай башка сын пикирлерге кабылып калып, же болбосо туура эмес көз караштарга учурап калган учур болот да. Ошол сизге келген ар кандай туура болду, туура көз караштар болду, же болбосо терс көз караштар болду. Негизи эле элди экиге бөлүп койгондой көрүнүп калды да. А сизге кандай сезилди ал? Чынында эле деңгээлдер ар башка да адамдардын. Мисалы үчүн чет өлкөгө көп чыгып жүргөндөр, искусствону тааныгандар, мындай окуп чокугандар, бул нерсени өөн көргөн жок. Бул жактан эчтеке көргөн жокмун деген адамдар болду да. Жөн эле мындай ызы чуу чыгарган адамдар балким жашоосунда чынында эле азыр коронавирустан кийин оору кырдаал болуп атат, көп нерсе кымбаттап атат. Балким аларда азыркы тапта жашоосу оор болуп аткан чыгар, жана ачуусун бирөөдөн чыгарыш керек болгон учур болот го, мындай татаал болуп жашоосу тагдыры оош кыйыштап турганда балким менин сүрөтүмөн чыгаргандыр деп ойлоп коем да. Болбосо эгерде өзүңүздөр деле мындай баамдап таразага салып көрсөңүздөр, аябай бактылуу болуп отурган адам эч качан куспайт башка бирөөгө да. Назирече, негизи эле социалдык тармактардан, эфирлерден көбүнесе эле сизди колдошот чындыгында. Себеби ушундай бир жашоого жакшы көз караш менен өзүңөрдү тааныгыла, өзүңөрдү билгиле, өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдү кеңейткиле деп мындай адамдарга мотиватор катары дагы өзүңүздүн жакшы тилектериңизди айтып жүрөсүз да. Анан сиз негизи жашоодо эле ушундай эле Назирасызбы? Балким жеке жашоодо сиз дагы капаланасыз, сиз дагы кайгырасыз, баягы элге көрсөтпөгөн өзүнчө бир көмүскө жашооңуз бардыр.
Албетте адам болгон соң кечке эле жыргап эле жайдары жүрө бербейсиң. Айрым учурда болот, кайгырган учурларың болот, кайсы бир нерсеге ыйлаган учуруң болот, көз жашың төккөн учур болот. Эми мындайда биз эл адамы элге чыкканда дайыма мындай күлүп көнүп калганбыз да. Анткени элдин көңүлүн көтөрөбүз, дайыма элдер менен аралашабыз, аларга ушу мотивация беребиз. Эми акыркы, чынын айтсам, акыркы бу 2-3 жылда анчалык деле ыйлабай калдым мурункудай. Мурун балким көбүрөөк ыйлап койдум окшойт. Азыр болсо жан дүйнөм тынч, өзүңдү таап, бир кандайдыр бир учурга, абалга тушуктум. Азыр мындай жон гана жыргап, жайдары эч кимдин оюнан, эч кимдин сөзүнөн көз каранды эмес болуп калган учуруң укмуштуудай сонун эркиндиккен да. Бул эркиндиктин баасы бийиккен. Биздин элдер ошол эркиндикке жете элек, жана менин эркиндигимдин даамын түшүнбөй атышат. Мен айтып атам да, мону жеп көрсөңөр өлө соңкейин десем, соңкейин деген сөзүмө түшүнбөйт да, анткени аны сөзсүз түрдө ооздуп көргөн адам гана сонун экенин билет. Демек, азыркы учурда жашооңуз өзүнчө бир эйфория деп коебуз. Азыр аябай сонун, аябай жыргал, сонун китептерди окуйм, өзүм менен өзүм, башка адамдар менен ызы чуу менен мээми урутпайм. Азыркы биздин жашап жаткан чөйрөдө, тирүүлүктө негизи эле сиздин маанайыңызды көтөрө турган эмне жана маанайыңызды ушунчалык түшүрө турган, капаланта турган таасирлер болобу? Ал качан гана башка адамдардан көз каранды болсоң, анда маанайың көтөрүлүп түшө берет. Эгерде маанайың сенин гана колуңда болсо, анда анча деле маанайың көтөрүлүп түшө бербейт да, бир калыпта, көбүрөөк бир калыпта болот. Ошон үчүн мен баягы укмуш сериалдарды таап алып эле байкуш деп сериалдагы каармандарга бош тартып эле кээде атайын ошол түрк сериалдарын көрөм, түрк тилимди дагы мыкты өздөштүрүш үчүн актёрдук чеберчиликтер аябай күчтүү да. Ошо актёрдук чеберчилигин, сценарийин, режиссураны көрүш үчүн көрөм. Анан кээде ошол учурда гана бырылдаганым болбосо, дээрлик маанайым чөгүп же көтөрүлбөйт деле. Ошол сериал, кино жаатында сөз кылганда сиздин дагы кошунан тандабайт деген тасма да? Өзгөчө болуп көрбөгөндөй, ооба, азыркы Назира эмес, башкача бир образ жараткансыз да. Негизи жашоодо дагы ошондой көңүл чөккөндөр, же болбосо кандайдыр бир депрессияга учураган учурлар болот да. Бул эң башкысы негизи эле аял заты ушунчалык сезимтал, назик келишет эмеспи? Эми кино жөнүндө айта турган болсом, образым мага абдан жагат. Жана дээрлик Кыргызстандагы кыргыз аялдарынын жүзү ошол жактан чагылган деп ойлойм. Анан Жака ал деген абдан аракетчил, эмгекчил, кыргыздын актак кыргыз кызы. Бул образым менен аябай сыймыктанам, суктанам. Ошол. Жакшы. Ошол аял заты катары мен суроо бергим келип турат да. Негизи эле аял затын бул жашоодогу максаты жана жашап жаткандагы жашоосунун маңызы жеткен деңгээли кайсыл учур болот деп ойлойсуз? Аял заты десе эле бизде эмнегедир сөзсүз эле аял күйөөгө тийип туруп, анан ушундай үйдө отуруш керек деген нерсе мээбизге калып сиңип калганда, анан бул сөзсүз эле күйөөгө тийип төрөгөндө аял бактылуу болот деп ойлошот. Бирок мен көп Орто Азиянын башка өлкөлөрүн кыдырып жүрөм, бала төрөп, бирок үйдө отурган аялдар дайыма эле бактылуу эмес экен, жана көздөрү жайнап турбайт экен да. Адам мейли ал аял болобу, эркек болобу, прогресс, баягы өсүштүн үстүндө болгондо, бир жашоодо бир максатын тапканда, бир балким тегерек четине пайдасы тийип атканда, көздөрү кадимкидей мейли ал эркек болсун, аял болсун жайнап мынтип турат экен да. Эркектерди деле ошо сен качан үйлөнөсүң деп эле ичине мындай эр жетип канаты талпынып келаткан деле сен жок, бийик уч, шаңшып көр, асманда деген ордун эле мындай бастырып эле, байлап эле, үйлөндүрүп, мынтип үйдө көр турмушка байлап коет да. Мен аябай ушул элден суранат элем да, мындай балдарын кыйнап, турмуш курганга да багыттай бербей, өзүнүн
өзүн тапканга көбүрөөк багыттаса, өзүн тапкан адам сөзсүз түрдө ал өз адамын дагы кийин табат дагы, өз жарын, өз көкүрөгүнө жакын адамын табат, анан ал алда канча бактылуу болот. Өзүн таба электе, канаты каты электе, боорун жерден ала электе эле үйлөндүрүп баягы соккуга салып коюшат да. Демек өзүнүн эмне каалап жатканын билип, өзүнүн такдана ким экендигин билиш керек. Сөзсүз түрдө. Өзүңдү тапкандан анан үйлөнүшүм керек турбайбы? Ооба, мисалы үчүн, мен биринчи турмушумда мен бала болчумун, чийки болчумун. Азыр мына ажырашып, балам 12-ге чыкканда азыр көп нерсеге мындай жетилип, оюмда жетилди, боюмда жетилди, бардык нерсем жетилди. Азырсы мен сонун эми эгер турмуш кура турган болсом, кокусунанчы. Ошондо эмнесине карайсыз? Анда мен бактылуу болом деп ойлойм да. И жанымдагы адамды да бактылуу кыла алам деп ойлойм. Эми турмушка чыкканда эмнесине карайм? Көбүнчө мен мурун аябай акыл, интеллектуалдык акылы өнүккөндөрдү аябай сүйөрөм да. Бирок мындай көсөмдүгү дагы, данышмандыгы дагы болуш керек экен адамдын. Эки жагы тең салмактуу болуп туруш керек экен. Адам дагы жетилип туруш керек экен. Эгер мен жетилсем, сөз түрдө өзүмө ылайыктуу жетилген адамды табат экенмин. Мен чийки болсом, дагы ошондой мага окшогон чийки адамды жабыштырып алат экенмин. Ошон үчүн мен азыр тапсам, анда мага окшогон бышкан адамдарды табам, толук адамдарды табам. Албетте, жашоодо эмнени каалаганды, эмнени сураганды билген адамдар менен. Жашоодо эмнеге жүргөнүн тамтаңдап билбей жүргөн менен кошулуп алган, адашып жүрбөйсүң да. Жакшы. Ак чөлмөк программасы өз ишин улантат. Конокто болсо Назира Айтбекова. Маегибизди улантабыз. Назира эже, үйлөнүү тууралуу сөз кылып калдык. Азыркы учурда үйлөнө турчу мырзаларга же болбосо турмушка чыкчу айымдарыбызга кандай кеңеш бересиз? Негизи акча маанилүүбү же акыл маанилүүбү? Азыр заман талабына жараша ушул акча дагы аябагандай чоң болот. Мен мурун айтчумун дейм, эмнеге акчасына карайт депчи. Мен анткени өзүм акылына карап тийгем да. Эчтекеси жок болсо деп да кыялданчумун. Элдер айтат го, машинеси болсо, үйү болсо деп. Мен эч нерсеси жок балага тийсем деп кыялданчумун. Чын, анан үйгө шыпыргы сатып алып, өлө сүйүнгөм деп, биз үйгө шыпыргы алдык депчи. Анысыңар мындай, азыр болсо, эгер аял киши акчасын караса, бул мага өөн учурабай туура деп кабыл алам. Анткени жаратылыштан самка баягы күчтүү самецти тандайт го. Анткени туут болгондо, тукуму уланганда, ошол балдары көчөдө калып, ачка калбаш үчүн күчтүү самецти издейт. Азыркы биздин жашоодо күчтүү күч бул акчада экен, ийгиликте экен, багып кете алышында экен. Ошон үчүн жеке эле акчасын эле карап тийгиле деп айтпайм. Адамдык парасаты, анан жана тыңдыгы жашоодо багып кете ала турчу тыңдыгы болсо, анда ошондо баш кошсо жакшы болот деп ойлойм да. Демек акылдагы, акчадагы болуш керек, э? Албетте, бардык жагынан мындай тең салмактуу болгон адамдар болсо, көбүрөөк жакшы болот. Жашоодо негизи аял заты эмнеден аксайт? Аял заты, аял же эркек деп деле айтпайм да. Кээ бир аялдар мисалы үчүн төрөбөй калса, согончо канабай калса, ошо жерден аялдыгыман аксадым деп ойлошот. Бирок энелик деген сөзсүз эле согончо канаганда бүтпөйт да. Мисалы үчүн көчүгүнөн чыгарып туруп эле баласын мусорго таштап койгон, акыры чикирге таштап койгон, же өлтүрүп койгон, же даратканага ыргытып койгон энелер бар да, аларды эне деп айтуу мүмкүн эмес да. Ошондой эле эч качан жашоосунда согончо канабай, төрөбөй өзү эле, бирок башка балдарды асырап алуу менен ушунчалык көп балага энелик кылган дагы аялдар бар. Ошон үчүн энелик бул бул да, бул жактан эле аксайт, же болбосо күйөөгө тийбей калса эле аксап калат деп ойлобойм да. Ар бир адам мейли эркек болобу, аял болобу, жанагы эле өзүн тапканда, миссиясын тапканда, жашоого эмнеге жаралганын билгенде, жашоонун маңызы, маанисин түшүнгөндө толук табат болуш керек. Адам эч качан, адам эгер ошол нерсесин түшүнбөсө, анда аксайт деп ойлойм. Ар кайсы адам ар кандай нерседен аксашы мүмкүн деп айттыңыз да. Ал эми сизди сурагым келип турат. Сиз жашоодо эмнеден аксадыңыз?
Мен аксадым деп айтпайм бир нерседе. Мен Кудайга шүгүр топук кылам. Мен ар бир адам ар нерседен билбейм, ал өзүнүн парасатына, деңгээлине жараша аксаса керек да. Менин деңгээлимде мисалы үчүн элдер ойлойт, бойдок, күйөөдөн чыккан, ошон үчүн бул жарты киши дегенде мамиле кылышат. Бирок бизде жалгыз бой энелер абдан көп, бирок жалгыз бой анан көбүрөөк ийгиликке жеткен аялдар көп. Жалгыз бой учурунда. Анткени көр турмуш, көр тиричилик менен алек болбой, өзүнө көңүлдүн баарын өзүнө бөлгөн учур болот да. Ошон үчүн мен аксадым деп айтпайм, мен бүтүнмүн деп айтам, мен толукмун деп айтам. Мен эки бутума бекем тура алдым жана бул жашоого келгенимдин себебин биле алдым деп айта алам. Жакшы, бул үй бүлө жөнүндө айттык. Үй бүлөдөгү азыр тилекке каршы көптөгөн кыйроолор болуп жатат да, ажырашуулар болуп жатат дегендей. Ошолордун эң негизги себептери кандай болуп калды деп эсептейсиз? Буш элек, жетил элек учурда, өзүн таба элек учурда үйлөнүп алышкан. Эмнеге үйлөнгөнүн түшүнгөн жок. Маңызы, мааниси эмнеде үй бүлөнү түшүнгөн жок. Өзүнүн жашоосунун маанисин түшүнбөй аткан адам башка адам менен биригип алып, каякта бир адашып алган учурлар көп болот. Ошондон стресс болот, депрессия болот. Бизде ата-энелер баланын турмушуна кийлигишпесе жана баланы өз учурунда уядан учуруп, балага ишеним көргөзө алса деп ойлойм. Анан ошондо балдары мейли ал кагылсын, согулсын, мейли ал адашсын, мейли ал жаңылыштык кетирсин. Бизде эң чоң коркунуч ата-энелерде балам жаңылыштык кетирбесе экен дейт да. А эгер бала жаңылыштык кетирбесе, ал кантип өсөт, ал кантип учат. Мисалы үчүн бүркүт балапанын аскыдан мынтип ыргы тиет экен да, байкуш таштан ташка урунуп атып анан үйрөнөт экен да. А биз таштан ташка урунганга уруксаат бербей, күрүп тооктой эле канатыбыздын алдына багып атсак, тоок эле же короз эле чыгат максимум. Башка эчтеке жерден жем чокуп эле эчтеке уча албаган эле неме чыгат. А эгерде балдарыбызды жардановубуз ыргытканды үйрөнсөк, ал ооба урунат, беринет, согулат, анан учканды үйрөнөт да. Андан бүркүт чыгат, Бүркүт чыгат, албетте. Ошон үчүн ата-энелердин балдарына кийлигишип, ката кетире электе, жаңылыша электе үйлөнүп алсын, анан үй бүлөгө байлансын деп эле. Мага мисалы үчүн бүгүн бир кыз жазды, 17 жашында күйөөгө тийиптир, 24 жашында 5 канча балалуу болдум дейт. Көп балалуу болуптур. Анан эми бала күйөөм төпөштөй берип, мен чет өлкөгө качып кеткем, эмне кыларын билбей атам дейт. Мындай учурлар абдан көп. Эмнеге турмуш куруп атканын билбеген соң ата-энелер эмнеге ал көргө өз балдарын түртөт, түшүнбөйм да. Ошол учурда кандай кеңештерди бересиз эми сиз? Ой, кеңеш бергенден менин постторумду окуп тургула дейсизби? Негизи аябай көп келет да андай каттар. Анан чындап эле баарына 1000 кат келсе, 1000 каттын баарына бирдей жооп бергенге физически жетпей калам да. Анан жалпылап эле баягы жөн эле ойлоруман чыгарам, YouTube каналыман интервьюлардан психологдор менен кеңешип чыгарам. Ошолордун баарындай көрүп, китептерди кээ бир учурда мен окуган китептерди чыгарам, кайсы психологдор менен иштешсе болот, аларды чыгарам. Азыр телефонду жөн эле TikTok'ту ким эмне кылып, кантип бийлеп атат деп жалдыра отура бербейчи. Ошол эле TikTok'то отурам мен деле. Бирок жалаң психологдорго, тренер, коучтарга катталып алгам, ошолордукун көрөм. Facebook, Instagram'дан деле жалдырап ким кандай көйнөк кийиптир деп оозун ачып отурбай, пайдалуу нерсе окуса аябай көп. YouTube'да пайдалуу аудио китептер бар, окуш керек. Адамдын кандай экенин билгиң келсе, анын окуган китептеринен белдейт эмеспи? Андыктан окуган китептериңиз жөнүндө бөлүшүп кетсеңиз, азыркы учурда кайсыл китептердин үстүндө жүрөсүз? Азыр болсо кайсы китепти окуп аттым эле? 3 китеп окуп атам параллельно. Колума тез эле моментип калып эле. Эки бара окуп коеюнчу. Окуялар алмашып кетпейби? Жок, алмашып кетпейт. Көбүнчө ошо психологиялык жаатта. Анан бирөө болсо неме? Өзүн аял тууралуу да, аялдын жан дүйнөсү, Некрасов
менен бир каарманы чогуу кошулуп жазылган. Аял өзүн таап атканда күндө эле күйөөсүн минтип төпөштөй берет, күйөөм алсыз дей берет, балдарым эмнеге минтип баягы элге аябай күчтүү, үй бүлөсүндө кармаган, карьерасында жасаган аял көрүнө берет, бирок ар жагы дайыма бош, анан бактысыз болгон аял. Анан өзүн казып отуруп, мен эмнеге элге эле бактылуу боло берем, а өзүм бактысызмын деп, өзүн жан дүйнөсүн казып, анан күйөөсүнө эркектей мамиле жасап атканын байкап калат. Күйөөсүнүн такасын алдына алып, анын эркектигин сындырып атканын байкап калат. Балдарын муну кылба, тигини кылба дей берип, аларды чагын сындырып атканын байкап калат. Шыл ушундай китеп окуп атам азыр Некрасовдун китебин. Китеп окуп атам, бир мезгилде эле 3 китеп окуп атам деп атат да. Анан сиздин баракчаңызга кирсек эле иш-чараларда жүргөн болосуз. Айтор көп нерселерди кылып жүрөсүз. Анан кантип жетишип атасыз бунун баарына? Жетишкенге уктайсызбы? Уктайм да, албетте уктайм, бирок уйкучу эмесмин. Бир түнкү 12-1де жатышым мүмкүн, кээде 2де 3де жаткан учурум болот. Бирок эртең менен 7де ровно туруп кетип калам да. Анткени эртең менен эрте атайын съемкаларымды коюп алам, толтура съемкалардын баарын мындай чалды куйду бири-бирине миништирип коюп алам. Ушинтип миништирип атып азыркы эфиримди дагы унутуп калды. Учуп келдим. Китеп деп калдык. Анан жатарда окуйм, жатарда бир-эки сиздин өзүңүздүн жөн эле ойлор деген дагы китебиңиз чыккан. Ошол китепти чыгарууңузга эмне себеп болуп калды эми? Жөн эле ойлорду ошол 2017-жылы ажыраштымбы? Анан жан дүйнөмдү төккөнгө адам жок экен. Анан ошол жан дүйнөмдөгү болгон кайнаган нерсени адабий тилге салып төгө берсем эле элге жага берди, дагы жазчы дей берди. Анан 2 жыл тынбай жаздым. Анан сонун энциклопедия болуп атат. Көп нерсени таппай калып атабыз. Жөн эле ойлордун арасынан издеш кыйын болуп атат. Мүмкүн болсо китеп кылып чыгарып берчи, энциклопедия кылып жаныбызга алып окуйлуу деп күйөрмандар сунуштады. Анан китеп кылып чыгарсам бат эле талап кетти. Анан кайра элдер тыта баштагандан чет өлкөдөн атайын келип, дүкөндүн баарын кыдырып таппай атам Назиреже деп өзүм телефон чалып, телефон таап чалгандарга чейин болот да. Ошон үчүн дагы кайра чыгардым. Азыр болсо китеп дүкөнүндө сатылып атат. Буюрса алдыда жөн эле ойлор 2 деген да китеп чыгышы мүмкүнбү? Негизи ал жөн эле ойлорум 2020-жылга чейин эле жазылган. Анан 20-жылдын январына чейин эле топтолгон. 20-нын бүтүндөйү 21 2 жылдыкы дагы кошсом дагы бир китеп чыгат. Демек, алдыда дагы балким башка үмүттүү дагы сонун китептерди. Бирок башка тематикада китеп жазуу оюмда бар. Дагы баягы эле ойлорумду топтоп энциклопедия кылып чыгарыш эмес, кайсы жанрда мисалы үчүн бала тарбиялоо жаатында аябай каалап атам. Анткени өзүмдүн баламан байкап атам да. Мен кандай мамиле кылсам, ал кандай өзгөрүп атканын, учурунда мага кандай мамиле кылынган, тегеректеги балдарды карап атам, алар кандай мамиле болуп атат. Ошол дагы көп башка психологиялык китептерди окуп, психологдор менен кеңешип, анан ушундай китеп аябай каалап атам да. Анан мамиле жөнүндө эркек аялдын мамилеси. Бизде бири-бирине мамиле жасаган такыр билишпейт bizde. Такыр билишпейт. Демек, сонун бир китептер чыгып калышы мүмкүн экен да, Кудай буйрса. Болуп калышы мүмкүн, ал үчүн бир отурушум керек да, жан дүйнөм менен берилип. Башта айткандай эле WhatsAppка келген билдирүүлөр менен да тааныштыралы. 381 менен аяктаган көрүүчүбүз, саламатсыздарбы? Назира Айтбекова сизге ден соолук каалаймын, бар болуңуз. Суроом бар эле, биринчи байлык сизге байлык керекпи же дагы эмне турат деген экен. Биринчи орунда байлык турабы же эмне турат деген ойду айткысы келген окшойт менимче. Ден соолук турат. Анан өзүңдө биякта сон тажрыйбаларды топтосоң, ошол байлык. Анан акча байлыгын мен мисалы үчүн мурун акчаны такыр жашоомдон кесип, как будто акча мага тиешеси жоктой жашачумун. Азыр акыркы жылдары түшүнүп атам, акча канчалык деңгээлде керек экенин жана адам бай болгондон уялбаш керек экенин, бай болгон бул күнөө эмес экенин, бай болгон бул туура жакшы нерсе экен. Биз өзүбүздү жакшы, сонун, бай жашоого ыраа көрүшүбүз керек экенин акыркы жылдары эле меемет келди дагы.
аябай бай жашагым келип атат, ариет бай элечи десем эле балам күлө берет, миллионер болобуз деп. Кандай аракеттер болуп атат бай болууга? Эң эле алгач бу мени Байытыш керек. байтыш керек экенде, бу уруксаат бериш керек экен өзүңө бай жашаганга. Анткени биздин жан дүйнөбүздө баягы советтик доорунда жомокторду окучу элек го, байлар анан кедейлер деп, анан байлар эмнегедир жаман болчу, анан кедейлер жакшы болчу. Азыр түшүнүп атам, кедейлер деген это жанагы эмгек кылгысы келбеген, иштегиси келбеген, байларга көз артып, анан байларды жамандаган адам экен. Сын айтып карап отургандар. Ооба. Анан биз эмнеге аларды герой кылып, ушинтип балдарыбызга үйрөтүп атабыз? Жок, мен балама азыр ал жомокторду окуп бергим келбей калды. Мен азыр балама кадимкидей эле мен кандай психологиялык китеп окусам, ошонун баарын балам угат. Ал баарынан түшүнөт. Мен айтам, балам бай болуш керек, бай болуп жашаган сонун нерсе деп. Бала үй бүлө дедик, ошол үй бүлөдө негизи энелик да кызматыңызды аткарып келесиз, балаңыз чоңоюп калды, анан жашоодогу үй бүлөнү көргөндөн кийин ошол очоктун ичинде эркектин жана мырзанын кызматтары. Бизде мисал үчүн азыр феминисттик көз карашта тең укуктуулук абдан модабы. Бирок тең укуктуулук дегенде, мисал үчүн депутаттыкка барганда тең укуктуу болуп, аялдар дагы жарымы аял болуп, жарымы эркек болуп барса сонун. Көп иштерде мисал үчүн аял колунан келбейт деп мынтип итерип койбой, тең укуктуу иштесе сонун. Бардык жакта жумушта тең укуктуу болсо абдан сонун. Бирок эмнегедир мисал үчүн мен жеке өз көз карашымда күйөөгө тийдим деп коеюн. Мен эркегим болсо жанымда, мен эркегим дейт, мен тең укуктуу элемин деп анан тебелегим келбейт да, эмнегедир. Балким мен тарбиямдыр, балким сөөгүбүзгө, каныбызга сиңип калган нерседир. Мен күйөөмө эркелегим келет. Мен өлө күчтүү экенимди билем, бирок анын жанында алсыз болгум, атайын алсыз болгум келет, чоёктогум келет, бүт өлкөмө ачып берчи дегим келет, суу иче албайтам депчи. Монун колун эметпейт атат, монун берчи деп, мындай албосо мынтип бир нерсени жасап бериш керек. Атайын макул болгум келет, өлө акылдуу болсом делечи. Алсыздыгыңызды көрсөткүңүз келет. Ооба, мындай назик болгум келет, өзүм мындай далактап турсам деле. Бир эркектин жанында аял киши канчалык деңгээлде жумшак, мээримдүү, назик болгон сайын ошончолук ажары ачылат деп ойлойм да. Бул менин түшүнүгүм. Мен мисал үчүн менин үй бүлөмдө эркектен бийик болгум келбейт эле, эркекти такам алдына салгым келбейт эле, анын эркектигин сындыргым келбейт эле, намысына тийгим келбейт эле. Мен ошол эркекти эркек кылып алдыма салып алып, анан бастырмакмын деп ойлойм да. Үйдөн деле уулум мисал үчүн мен сөзсүз түрдө ай балам сен минтишиң керек, тигинтишиң керек деп айтпайм. Чоңдук кылып, Кадимкидей балам мен мону такыр мээм жетпей атат, мону кантип жасасам болот деп элечи. Пылесосту сайганды билбей элечи. Балам дагы аябай кабакты мынтип өзүн эркек сезип, ошо пылесостун чаңын алып чыгып, чаңын күйүп, мама муну мындай кылат. Сен болбосоң мен кантет элем. Чиле көлөн, бирок техникаларга мээм жетпейт да. Ошентип атып, анан эркектигин ойготом да баламдын. Эркек деген эркек болуш керек деп ойлойм. Эркектиги жок болуп алсыз болсо, анда биздин делебебиз козголбойт, биз сүйгүбүз келбейт. Чын, ама мага окшоп жүдөп какап отурган эркек мага эмне кереги бар? Ошол жерден бир алгач акыркы суроолордон болсун. Негизи өзүңүзгө берген интервьюларыңызга караганда алгач өзүңүздү эркек кабыл алгансыз да. Бирок акыркы эле учурда аял заты катары ушундай назик экендигиңизди сезип, өзүңүздү тааныдыңыз. Бирок дагы да эркек болгон жакшыбы же аял болгонбу? Албетте аял болгон. Эгер мен аялмын да, мен Кудай бүгүн бул жашоодо аял кылып жаратты. Мен ошол Кудай мага сонун белек бериптир да, гүлдөй болгон белек бериптир. Мен аны итерип, мынтип колумдун терси менен минтеп аттырмын да, түртүпчү кабыл албай, жок мен эркек болом депчи урушаттырмын. Адашып калган да. Анткени мамамдын боюнда бар да, мен эркек деп күтүп, анан эркек төрөлгөндө мындай ошо эркек деп психология калып калып, эркектей эле мамиле жасай беришкен да.
бала подсознаниясында, аң сезимде ата энесине жагыш үчүн эркектик мүнөзүн чыгара берет экен, эркек боло берет экен. Аны кийин психологияны үйрөнүп түшүндүм да, азыр болсо Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылам, мени аял кылып жаратып койгонуна. Жана мен өзүмдү эң сулуу, назик, сонун аял катары тааныйм. Жана ошол сулуулугумду Facebook, Instagramда чыгарсам, төпөштөп кетип атышпайбы, көрө албайм. Аялдай көрүп эркектин дагы эркектик намысы бар экенсиз Элда. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирели келип ушундай сонун ойлор менен бөлүшүп кеткениңизге, келе жаткан жаңы жылыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Атымдашып жылдыздары